Бул жерде бир канча жылдызчалар бар. Булар баары бир катарда жайгашкан. Канча жылдызча бар экендигин көрсөтүү үчүн биз бул жылдызчалардын баары бир катарда жайгашкандыгы үчүн бир көбөйтүү бул катарда 1, 2, 3 жылдызча бар. Анда бир көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. Бизде бир катарда 3 жылдыз бар дегенди түшүндүрөт. Бизде бул жерде жалпысынан канча жылдыз бар? Жалпысынан 3 жылдыз бар. Демек, 1 көбөйтүү 3 бул 3-кө барабар. Эгерде бул жылдызчаларыбыз бизде 2 катарда жайгашса кандай болмок? Бул биринчи катардагы 3 жылдызыбыз, ал эми бул экинчи катардагы 3 жылдыз. Анда бул жылдызчаларды көрсөтүү үчүн кантип жазмакпыз? Бул жерде 2 катарда 3төн жылдыз болгондугу үчүн 2 көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. 2 көбөйтүү 3. 2 көбөйтүү 3 негизинен 3тү өзүнө өзүн 2 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, бирдей кошулуучулар 3 кошу 3. Бул биринчи катардагы 3кө кошуп атабыз экинчи катардагы 3 жылдызды. Жалпысынан канча жылдыз бар бул жерде? 6 жылдыз бар. 3кө 3тү кошсок 6. Демек, 2 көбөйтүү 3 бул 6га барабар. Эгерде бул жылдызчалар 3 катарда жайгашса анда кандай болмок? Биринчи катардагы жылдызчабыз, экинчи катардагы 3 жылдызча, үчүнчү катардагы 3 жылдызча. Анда бул жерде 1, 2, 3 катарда 3 катар жылдызча бар. 3 көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. Себеби ар бир катарда 3төн жылдызча бар. Анда 3 көбөйтүү 3 негизинен бизге биринчи катардагы 3кө кош экинчи катардагы 3тү, ага кош үчүнчү катардагы 3тү дегенди түшүндүрөт. 3 көбөйтүү 3 бул 3тү өзүнө өзүн 3 жолу кош дегенге барабар. Анда бул сандардын суммасын эсептейбиз. 3кө 3тү кошсок 6, 6га 3тү кошсок 9. Демек, бул жерде жалпысынан 9 жылдызча бар. Же болбосо 3 көбөйтүү 3 бул 9га барабар. Эгерде бизде бул жылдызчалар 4 катарда жайгашса, аны кантип көрсөтмөкпүз? Жана канча жылдызча болот? Келгиле, аны дагы жазып көрсөтөбүз. Жылдызчаларыбызды алып алабыз. Бул биринчи катардагы жылдызча, экинчи катардагы жылдызча, 3, 4. 4 катарда бизде 3төн жылдызча бар. Анда биз бул жылдызчаларды көрсөтүү үчүн 4 көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. 4 көбөйтүү 3 себеби 4 катарда 1, 2, 3, 4 катарда 3төн жылдызча бар. 4 көбөйтүү 3. Бул 4 көбөйтүү 3 негизинен 3 санын өзүнө өзүн 4 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Анда жазып алабыз. 3 кошу 3 кошу 3 кошу 3. Бул сандардын суммасы канчага барабар? Эсептейбиз. 3кө 3тү кошсоң 6, 6га 3тү кошсоң 9, 9га 3тү кошсоң 12. Демек, жалпысынан бул жерде 12 жылдызча бар. 4 көбөйтүү 3 бул 12ге барабар. Эгерде 5 көбөйтүү 3 болсо, бул эмнени түшүндүрөт? Канчага барабар? 6 көбөйтүү 3чү. Анда 7 көбөйтүү 3, 8 көбөйтүү 3, 9 көбөйтүү 3, 10 көбөйтүү 3. Бул сандар канчага барабар болот? Негизинен эмнени түшүндүрөт? 5 көбөйтүү 3 негизинен 3 санын өзүнө өзүн 5 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Анда жазып алабыз. 3 кошу 3 кошу 3 кошу 3 кошу 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 жолу 3тү өзүнө өзүн кошобуз.
3'kө 3'tü koşsоң 6, 6'ga 3, 9, 9'ga 3'tü koşsоң 12, 12'ye 3'tü koşsоң 15. Demek 5 көбөйтүү 3 15'ke barabar. 6 көбөйтүү 3 бул канчага барабар? Негизинен эмнени түшүндүрөт? Бул сандарды силер өз алдынча аткарып көргүлө.